жайдагы маалыматтар менен таныштырып, студияда Айпери Керезбек кызы улум, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач маанилүү маалыматтардан кыскача тааныша алыңыздар. Этнологтордун жана антропологтордун эл аралык конгресси өткөрүлдү. Ошмунун Энактус командасы экинчи жолу Кыргызстандын улуттук чемпиондугун жеңип алды. Бул жылы 8297 бүтүрүүчү окууну аяктады. Жылдын мыктылары сары челекте. Жылдын мыкты лектору жана окутуучусу аныкталууда. Ушул жана башка маалыматтар тууралуу кененирээк алдыда тааныша аласыздар. Университетте билим, муун жана салт аталышындагы Кыргызстандын этнологтору жана антропологторунун 3-чү конгресси өткөрүлдү. Ага дүйнөнүн ар тарабынан илимпоздор, профессорлор жана окумуштуулар катышып, аталган теманын алкагында түрдүү багыттагы баяндамаларын жасашты. Конгресс 2 күнгө созулуп, коалиция кабыл жыйынтыгында эми бийлик өкүлдөрүнө сунуштамай болушту. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Университетте билим, муун жана салт деп аталган Кыргызстандын этнологтору жана антропологторунун 3-чү конгресси өттү. Ага Кыргызстан антропологторунун ассоциациясы, Мурас фонду, Диалог Евразия коомдук фонду, Борбордук Азиядагы Америка университети, Борбордук Азия университети, мындан сырткары Англия, Америка, Германия, Португалия, Чехия, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдүн университеттеринен келген окумуштуулар. Ошондой эле Кыргызстандагы бардык жогорку окуу жайларынын белгилүү окумуштуу илимпоздору катышышты. Бул 10 жылдагы июнь окуясынан кийин биздин өкмөт, биздин коомчулук жаңы саясатка өткөрдү. Ал саясатта мындай деп атабыз да биз. Атайын концепция кабыл алынды, өкмөттүн токтому чыкты. Мына ушул концепция менен өкмөттүн токтомунда концепцияны президент кол койду, токтомго болсо өкмөт башчысы кол койду. Мына ушулду маанилүү мамлекеттик документтерде кыргыз жараны деген жарандык аң сезимди калыптандыруу маселеси туруп атат. Эми этникалык өзгөчөлүктөргө көп көңүл бурбай, жарандык. Мен кыргыз жаранымын, мен кыргызстандыкмын, мен кыргыз жеринде төрөлгөм деген түшүнүктү калыптандыруу маселеси туруп атат. Мурун өзгөчө маданиятына, тилине, башка элеттердин өзгөчөлүгүнө көңүл бурчубуз да. Ал деле кала берсин. Ал башка улуттарды мындай өзүнө сиңирип алуу же болбосо ассимиляция кылуу дегенге жатпайт. Бирок башка улуттар кыргыз тилин билип, кыргыз жаранымын деп өзү сыймыктанса жакшы. Пленардык жыйында келген профессор, окумуштуу илимпоздор Кыргыз Республикасынын жаңы улут саясаты, Борбордук Азиядагы билим саясаты, Эстутум Жанатек, Кыргыз улутунун этностук тарыхын үйрөнүүдөгү жазма жана фольклордук булактардын ролу сыяктуу теманын алкагында докладдар окулду. Күлгөндөн көркө сый болот, өлгөндөн көркө үй болот деген кыргыз элдик кошокторуна арналган. Экинчиси болсо Советтик Өзбекстандын кыргыз чабандары деген. Советтик Өзбекстанда 50 жылдан ашык чабан болуп кеткен кыргыздардын озик тарыхы баяндалган. Ана үчүнчүсү болсо Нью-Йоркто Купер Юнион колледжинин профессору Маргарет Болтон менен бизге кызматташкан эле, ошо Кыргызстан боюнча кыдырып көрүнүштөрдү, сүрөттөрү тартып издеп кеткен. Мына ошол китепти дагы тапшырып койгуса дедиңиздер. Мен негизинен бул конгресске катышканда өзүмдүн докторантурадагы изилдөө ишимди сунуштайын дегенмин. Анда бир бөлүгү ошол улуттар аралык мамилелер болуп саналат. Мен 2013 жылдан бери Кыргызстан түштүгүндө улуттар аралык мамилелер боюнча иштеймин да. Ошондо азыр интеграциянын башталышы, интеграциянын азыр жакшы аракеттери тууралуу баяндама жасайм. Эми албетте бизде жаңы методикалар керек. Жаңы методикалар биз Кыргызстан өзү демократиялык өлкө деп эсептелгенибиз менен анча-мынча илимий деңгээлде аксаганыбыз бар. Жаңы методикалар, жаңы ойлор, жаңы пикирлер албетте кабыл алса, биргеликте иштесе жакшы ийгиликтерге жетишет.
Белгилей кетсек, жыйындын жүрүшүндө Ош мунун ректору Калыбек Исаков тарых илиминин өнүгүшүнө кошкон үлкөн салымы жана Ош менен билим берүү илим жаатында тыгыз байланышты иш алып барып келе жаткандыктары үчүн тарых илимдеринин докторлору профессор Абдулдабек Асанкановго, профессор Тынчтыкбек Чоретегинге жана Чейинбек Алымбаевке Ош муга эмгек сиңирген ишмер тош белгисин тапшырды. Конгресстин иши 2 күн болуп, анда иденттүүлүк жана диндин коомдук орду, мамлекет жана дин, кыргыз коомундагы бийлик жана анын социалдык тарыхый аспектиде өнүгүшү, этностордун рухий маданияты, үй-бүлө жана диндер, Кыргызстандагы этнодемографиялык процесстер, айлана чөйрөнүн антропологиясы, билим берүү жана улуттун түзүлүшү сыяктуу темаларда баяндамалар жасалды. Мунун жыйынтыгы менен белгилешип, маанилүү бир жагдайга токтолуп, коалиция кабыл алынып, сунуш киргизилет. Масштабыбыз илимий масштаб бир топ кеңейип атат да, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Бул жакшы көрүнүш. Эми мындай биз өзүбүздүн эле улуттук рамка менен чектелип, же болбосо регионалдык, республикалык деңгээлдеги рамка менен чектелсек, албетте биз мындай дүйнөдө ушул багыттагы илимий жетишкендиктерден артта калышыбыз мүмкүн да. Азыркы учурда ушул кайсыл багытта болбосун, ошонун ичинде өзгөчө илимий изилдөө иштеринде дагы бул маалымат учурунда алып туруп өтө чоң фактор да. Мындан сырткары белгилей кетчү нерсе, Ош университетинде тарых жана маданият жылына карата элибиздин тарыхы жана руханий маданиятын изилдөө жана жайылтуу жаштарга жеткирүү боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Ушул жылы 1-2 август күндөрү дүйнөнүн 4 тарабынан келген кыргыз жаштарынын мекендештер форумун өткөрүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Ал эми сентябрдын аяк чендеринде Улуу жибек жолундагы интеллектуалдык диалог аттуу платформада Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлөт. Нурзада Ульмасова, Нурдөлөт Таштанбек уулу, Үмүт телестудиясы. Университетте түзүлгөн Enactus командасы жылда түрдүү долбоорлор менен иштеп, анын негизинде жеңишке жетип келишүүдө. Ал эми бул жолу Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын командалары катышкан. Enactus Кыргызстан 2016 улуттук мелдешинде Ош мамлекеттик университети 1-орунду багындырды. Эми алар 28-30 сентябрда Канаданын Торонто шаарында өтүүчү World Cup Enactus 2016 эл аралык кубогуна барууга Кыргызстан атынан жолдомо алышты. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Национальным чемпионом Кыргызской республики объявляется команда Ошского. Чемпионатка катышып жаткан командалар буга чейин турмушка ашырган бизнес долбоорлорун Кыргызстандын алдыңкы бизнес компанияларынын жетекчилеринен турган калыстардын алдында тааныштырып, коргоп беришти. Албетте өлкө боюнча катышкан командалардын арасынан алдыга чыгуу көп кыйынчылыктарды талап кылды. Өз негизи мен Enactus командасына быйыл эле кирдим. Себеби биринчи курстун студенти болом, биринчи курсту бүттүм. Анан биринчи баштан киргенде мен ойлободум эле мынчалык деңгээлге жетем деп, бирок башында спикер болдум, анан уже түшүнө баштадым негизги долбоорлордон иштеп бирок 15 команда ичинен алынса ИМОП, КРСУ ошончо командасын ичинен алдыга чыгып жеңишке жетиш аябай кыйын деп мен башында ойлогом, бирок Ошбу бул аябай мыкты университет, мендай көзүм жеткен билбейм, бирок кыйын болгон аябай. Ош мунун Enactus командасы буга чейин Киз бренд, Опмайда, Конок сервис, Тынчтыктын дарагы, Бактын ханышасы сыяктуу бир топ алдыңкы бизнес, социалдык жана экологиялык багыттагы долбоорлорду ачып чыгышкан. Учурда да бул сыяктуу бир канча долбоорлор менен иш алып барып келишүүдө. Улуттук чемпионатта биз бир жылдык өзүбүздүн мындай айтканда кылган иш аракеттерибизди айтып беребиз да, презентация кылып беребиз дегендей. Биз бир жылдан бери ушул кыйла көп долбоорлорду ишке ашырып аракет кылып көрдүк, кыйла долбоорлор ишке ашпай калды. Кээбиркилерин ушул 3-4 долбоор ишке ашырып, үчөөсүн барып отчет сыяктуу презентация кылып бердик. Биздин долбоорлор
жюрилерге жакты, ошондуктан биринчи орунду ээледик. Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе бул жерде команданын уюшумдуу иштегендиги да. Командага жакшы иштегендиктен жакшы ийгиликке жеттик. Бул мелдеш ар бир жогорку окуу жайдын интеллектуалдык, профессионалдык деңгээлин көрсөтө турган чыныгы жүз, чыныгы натыйжа болду. Бирок бул биздин балдардын деңгээли Ош университетинин бүгүнкү реалдуу мүмкүнчүлүгү деп айта элем. Ошон үчүн сиздердин кол жабыңыздар менен мына өтө чоң кубок, бул жолу өтө чоң проекти тапшырып коебуз. Ал үчүн аталган команда окуу жай башчысынан дагы бир ирет куттуктоо сөзүн угуп, сентябрь айында Канаданын Торонто шаарында өтүүчү World Cup 2016 Enactus эл аралык кубогуна катышып, Ош мунун намысын коргоп келебиз деп убадалашты. Экинчи күнү финалда жеңүүчү болду. Ошол финалга чыккан атайын сыйлык мен ушул команданын капитанына тапшырдым. Анан бул Торонто Бишкек маршруту боюнча дүйнөлүк Enactus кыймылынын финалдык бөлүгүнө жолдонмо. Мына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Сария Элвира Кубанычбековнун өзүнүн колунан балдарыбыз подарочный сертификат алды. Бул раритет китеп магазинине 10 000 сом өлчөгүндөгү министрдин өзүнүн жеке байгесин жеңип алышты. Аябай жакшы белек, бул iPhone сыяктуу планшет $1000. Ушуну команданын адвайзерине Эрлан Камаловго тапшырышты. Урматтуу окуучулар, кеңештин мүчөлөрү, мына биздин ишибиздин жыйынтыгы жалпы коомчулуктун алдында, эл аралык эксперттердин алдында, республиканын коомдук ишмерлеринин, республиканын бүгүн бизнес тейлеген чөйрөсүнүн алдында чоң баага татыптыр. Андыктан мен дагы бир ирет команданын мүчөлөрүнүн баарына Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатынан ыраазычылык билдирем. Келечекте Кудай буйруса ушул Торонто шаарында мурда 7-чи орунду багытсак 38 мамлекет катышкан дүйнөлүк белдештерде биз финалга чыгып дүйнөнүн алдыңкы 4 командасынын, алдыңкы 4 университетинин катарынан орун алабыз деп сөз беребиз. Мындан сырткары 2014-жылы Ош мунун командасы өлкөбүздүн чемпионатында чемпион болуп, дүйнөнүн 36 мамлекетинин чемпиондору катышкан Пекин шаарында өткөн World Cup 2014 Enactus эл аралык кубогуна Кыргызстандын атынан катышып, ийгиликтерди жаратып келишкен. Белгилей кетсек, аталган чемпионатка 2-чи орунду Кыргыз улуттук университети, 3-чү орунду Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, 4-чү орунду Борбордук Азиядагы Америка университетинин командалары ээлешти. Үрдүлөт Таштанбек уулу, Самат Чегиров, Үмүт телестудиясы. Наш девиз 4 слова. Мы враждуем это право. Enactus командасынын жетекчиси 2014-2016 жылдын мыкты адвайзери Эрлан Камалов учурда бизде конокто. Аталган команданын жеңиши тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы агай, студиябызга куш келипсиз. Ийгилигиңиздер кут болсун, аябай чоң күбө утуп келипсиздер. Сизге алгачкы эле суроом, бул аталган Enactus командасына канча жылдан бери жетекчилик кылып келесиз? Ош мамлекеттик университетинин Enactus командасы 1998 жылдан бери, тамашалап айтканда 20-кылымдан бери жашап келет. Бул командага мен 2000 жылдан бери жетекчи кеңешчи катары ошол иштеп келатам. Өзүнүн 18 жылдык тарыхында команда аябай көп жетишкендиктерге жетишти. Ушул командадан ушул мүчөсү болуп, адан
бүтүп кеткен студенттердин саны 400дөн ашты да. Ушул өзүнүн тарыхында команда 100дөн ашуун долбоорлорду ишке ашырып, анын 64-ü бенефициарларга деп коет, же болбосо ошо кызыктар тараптарга, ошол долбоорго кошо катышкан тараптарга өткөрүлүп берилди. Алар азыркы күндө ийгиликтүү иштеп, өзүнчө бизнеске айланып, өзүнчө бир жаңы ишканалар пайда болуп, ошол ишканаларда адамдар жумуш менен камсыз болуп, кошумча киреше таап жаткан учурда. Жакшы экен. Бул Enactus командасына сиз жетекчи болуп келгенден бери канча ийгиликти багындырдыңыздар? Мен жетектеп келгенде биринчи эле ийгилигибиз 2001-жылы улуттук мелдештерде 2-нчи орунду алып аябай сүйүнгөнбүз. 5 жолу вице-чемпион же болбосо 2-нчи орунду багынтканбыз. 2 жолу 2014-жылы, 2016-жылдары улуттук чемпиондукту жеңип алганбыз. 4 жолу бизде мыкты бизнес проект, 2 жолу мыкты социалдык проект, 2 жолу мыкты экологиялык проект, 2 жолу мыкты спикер, 3 жолу мыкты адвайзер деген номинацияларга татыктуу болуп, азыркы учурда биздин алган сыйлыктарыбыз өзүнчө эле бир музей боло тургандай болуп, чоң бир биздин бөлмөбүзгө толуп калды. Албетте бул сынакта баш байгени жеңип алуу өтө оңойчулукка турбаса керек. Негизги сыры эмнеде? Негизги сыры бул талыкпаган эмгек, ушу мээнеткештик керек. Себеби бизнесте негизи эле эгерде 100 адам бир учурда ишкерлик менен алектене баштаса, дүйнөлүк статистикада ушундай 100 адамдын 3-төн 5ке чейинки адам гана ийгиликке жетишет экен. Калган 95-97 адам бизнесте ийгиликке жете бербейт экен. Ошондуктан бул жерде туруктуулук, өжөрлүк керек. Себеби биз менен баштаган көптөгөн командалар азыр жабылып калды. Көп университеттерде жоголуп кетти командалар. Биз ошо 18 жыл бою команданы бир жылы дагы мындай жок кылып жибербей, түзүп туруктуу кармап келатабыз. Жылдан жылга жаш курстардын студенттеринен команданы толуктап турабыз. Бул деген ошол командадагы бири-бирине удаалаш болуп, муундан муунга өтүп, команда ошо жылдан жылга күчүнө кирип, жаңы курам менен толукталып аткандыгы бул биз ийгилигибиздин себепкери деп эсептейбиз. Enactus кыймылынын негизги философиясы, эгерде адамга балыкты берсең, аны ал бир күндө эле жеп коет. Эгерде адамга балык кармаганды үйрөтсөң, аны менен өмүр бою өзүн жашайт, өзүн багат деген философия менен жашайт да. Ошондуктан студент досторубуз, мына командадагы биздин активдүү студенттерибиз биринчиден өзлөрү аудиториялардан алган билимдерин практика жүзүндө ишке ашырып, ошол келечектеги бизнеске аралаша турган адамдарды, кызыктар тараптарды окутуп, аларга ар түрдүү кеңештерди берип, анан кантип бизнести баштоо керек, кантип социалдык проекттерди, долбоорлорду ишке ашырыш керек, ушул жөнүндө кеңири ой бөлүшөт да. Ушундай жеңишке жетишиңиздерге кандайдыр бир колдоолор көрсөтүлдүбү? Мен азыр убакыттан пайдаланып, ушул биздин команданын жогорку деңгээлде долбоорлорду ишке ашырышына түздөн түз колдоо көрсөтүп аткан биздин Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине ректор Каныбек Абдубаситовичке жалпы студенттердин атынан, ушул команданын мүчөлөрүнүн атынан ыраазычылык билгизип кетем. Себеби бул команда ар түрдүү учурда ар түрдүү колдоолорго ээ болуп жүргөн, бирок эң жакшы колдоо ушу акыркы 5 жылдын ичинде мындай команданын кайда болбосун бардык жол сапар чыгымдары каржыланып, ошо командага моралдык жактан аябай колдоо болгондугу үчүн балдар өсүп жетилип, Кыргызстандагы эң алдыңкы команда болуп, Борбордо жайгашкан башка окуу жайлардан айырмаланып, Кыргызстанда 17 команда болсо, ошондогу эң алдыңкы дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстанды желегин желбиретип, намысын коргой ала турган командага айланышында колдоолор сөзсүз болуп жүрдү. Андан сырткары мен айтат элем, ошол биз бул кубоктон сырткары, мына бул жерде турат, биз финалист деген
сертификат алдык. Андан сырткары ошол биздин негизги директорлор кеңешине кирген уюмдардан ошол жолдомо Бишкек, Торонто, Бишкек маршруту боюнча мындай билеттерди бизге бул жерде мындан акыркы үлгүдөгү эме менен сыйлашты. Бул мен жеке сыйлыгым деп койсо болот. Анан кийин биздин билим берүү жана илим министри Элвира Кубанычбековна Сариева дагы бизге китеп сатып алууга мындай белек сертификатын тапшырды. Бул сентябрь айында өтүлүүчү бул Канаданын Торонто шаарына Кыргызстандын атынан жолдомо алдыңыздар. Кандай даярдык көрүп жатасыздар? Кандай пландар менен барайын деп атасыздар? Эгер биз 11-июнь күнү чемпион боло турган болсок, биздин даярдыгыбыз 12-июнь күнү эле башталган. Себеби бул убакыт аябай аз. Биздин командада каникул деген болбойт. Эң негизгиси биздин ошол презентациябыз, ошол жерге көрсөтө турган долбоорлорубуздун сапатын азыр дагы бышыктап атабыз. Жакын арада биз ошол бул долбоорлордун чын бышыктыгын текшериш үчүн бизге Enactus Кыргызстан уюмунан аудит келет. Ошол аудитке даярданып атабыз. Ал аудиттен ийгиликтүү өтүп алып, анан Кудай буйруса сиздердин колдооңуздар менен бардыгыбыз ушу Кыргызстан желегин алыскы Канаданын Торонто шаарында бир чоң ийгиликте намысын коргоп келебиз деген ниетибиз бар. Мен эфирден пайдаланып ушу бардык Ош мамлекеттик университетинин жамаатын, жалпы эле Ош шаарынын тургундарын ушул жеңиши менен куттуктайт элек. Бул бардыгыбыздын жеңишибиз. Анан биз бардыгыңыздардын жардамыңыздарга, колдооңуздарга муктажбыз. Дайыма ушул кандай учур болбосун, кыргыз желегин, кыргыз элинин, Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын намысын бийик жерлерде коргогонго даярбыз. Мындай ийгилигиңиздер мындан ары дагы көп болсун. Канадада өтүлүүчү бул сынакта дагы баш байгени багындырып, буйруса ушул студияда маек куруу насип кылсын. Студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык. Рахмат, айтканыңыз келсин. Учурда бизде коноктой Enactus командасынын жетекчиси 2014-2016 жылдын мыкты эдвайзери жана ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн жетекчиси Эрлан Камалов болду. Ал эми биз мындан ары дагы өз эфирибизди улантабыз. Ош мамлекеттик университети боюнча бул жылы 8297 бүтүрүүчү окууну аяктады. Анын бир бөлүгүн тактап айтканда 645-ин финанс юридикалык коллежи түзөт. Анын ичинен 30га жакыны артыкчылык дипломдор менен бүткөндөр. Анын урматына атайын коллежде бүтүрүү кечеси уюштурулуп, мыктылар жетекчилик тарабынан сыйга татышты. Бул тууралуу кененирээк Нурдөлөт Таштанбек уулу токтолот. Салтка айланып калгандай университеттин факультет коллеждеринде жыл сайын бүтүрүү кечелери салтанаттуу түрдө өткөрүлүп келет. Жылдакыдан айырмаланып, быйыл финанс юридикалык коллежи бүтүрүүчүлөрүн өзгөчө шаң менен узатты. Коллежде быйыл жалпысынан 6 адистик боюнча 645 студент бүтүрүүчү болду. Алардын арасынан 30га жакын артыкчылык дипломдор менен аяктагандар. Нуркамиловна. Ош мамлекеттик университетинин финанс юридикалык коллежине тапшырып калганыбыз менен абдан сыймыктанып, бүгүн абдан толкундолор болуп турган учурубуз. 3 жыл бул оңой жыл эмес да, мындайча карап көргөндө. Бирок бүгүн биз ошол 3 жылды басып өттүк. Ушул Ош финанс юридикалык коллежинин мугалимдер жамаатына директорубуз Тамара Ахматовна, Куратов Муратова чолпон эжеке жана башка ошо эмгек жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз мектеп босого сынактап абдан балалык сезимибиз келген эле бул жерден өнүп өстүк. Бизге мындайча айтканда жол көрсөтүп, канат болуп беришти мугалимдер. Бул салтанатка мындан 5-6 жыл мурун окуу жайда аяктап кеткен бүтүрүүчүлөр да келип, аларды окуткан мугалимдерине рахмат айтышты. Ошондой эле коллеждин жалпы жамаатына бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери тарабынан ыраазычылык сөздөр айтылды. Ушу сиздердин эмгегиңиздерден Кыргызстанда кыйындар көбөйөт. Кыйындын баары каяктан чыгат?
sizlerden çıkat. Sizlerden emgeğinizden asman menen yerin ortasındakıday biyiklikte turat. Sizlerge ayvay çoğun tazim. Sizler var, el var, sizler var, prezident var, sizler var, deputatlar var. Жыйынтыгында атайын студенттер тарабынан флешмоб уюштурулуп, концерттик программа тартууланды. Бүтүрүүчүлөр колледждин директоруна жана кураторлоруна өздөрүнүн каалоо тилектерин айтышты. Ош мамлекеттик университетинин финанс-юридикалык колледжинин бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын жыйыны болуп турат бүгүн. Бул жыйындын негизги максаты мурда 5-6 жыл мурун бүтүп кеткен, бизде колледж бүтүп кеткен студенттерибизди азыр алар жакшы болуп, алис болуп, белгилүү ишканаларда иштеп жатышат. Ошолор чакырдык, анан ошолор менен катар эле бизде быйыл 30 жакшы окуган студент кызыл дипломго ээ болуп жатышат. Ошолордун ортосундагы жолугушууну уюштуруу менен булардын бизди бүтүп кеткен студенттердин колледж менен байланышын тереңдетип, күчөтүп, андан ары дагы уланталы деген ойдобуз. Мындай салтанаттуу уюштурулушунан максат быйылкы бүтүрүүчүлөр менен буга чейинки окууну аяктаган студенттердин ортосундагы карым-катнашты бекемдеп, адистик боюнча кайсы бир жумушка орношуу. Нурдөлөт Таштанбек уулу, Үмүт телестудиясы. Жаңы окуу жылында атайын иш планы бекитилип, жылдын мыктыларын тандоо каралган. Ал эми учурда окуу жылы аяктап, жылдын мыктылары аныкталды. Анын негизинде жылдын мыкты окурман тайпасы жана ошондой эле мыкты студенттери Сары Челекке эс алууга барып келишти. Бул тууралуу кененирээк Нурдөлөт Таштанбек уулу жеринен тааныштырат. Мыкты окурман тайпа сынагынын жеңүүчүлөрү менен биздин чыгармачыл топто Сары Челек көлүнө сапар алдык. Алгач эле Ак Сый районунда жайгашкан Жеңүү Жок атабыздын музейине токтоп, анын өмүр баяны, чыгармалары боюнча кеңири маалымат алып, акындын арбагына арнап Куран окушту. Ак Сый жергесине жетип, Жеңүү Жок атабыздын музейине кире кетүүнү туура көрдүк. Бул жерден Жеңүү Жок жөнүндө көптөгөн маалыматтарга ээ болдук. Өзүбүз билген дагы, билбеген дагы маалыматтарга ээ болдук. Бул студенттер жана мугалимдер окуу жайдын активисттери. Тактап айтканда, жылдын мыкты аялдар кеңеши, жылдын мыкты окурман тайпасы жана жылдын мыкты студенттери. Белгилей кетсек, окуу жайда атайын жыл башында студенттердин билимин жогорулатуу жана өз ара достукту чыңдоо максатында көптөгөн сынактарды өткөрүү пландалган эле. Алардын бири мыкты окурман тайпа сынагы. Аталган сынак тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп, максаты студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу жана кыргыз чыгармаларын таанытуу. Азыр биз ошо Сары Челек аймагында бир эс алуу борборлорунун бирине келип жайгаштык. Азыр мына кыздарыбыз тамак жасаганы урунушту. Биз эми эң негизгиси ыраазычылык биз ошо биздин ректорубуз Каныбек Абдибаситович агайыбызга чоң ыраазычылык билдирсек болот. Жана ошондой эле ошо тарбия иштери боюнча департаменттин директору Өжөнов Замирбек агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай Ош мамлекеттик университетинин бир уюшумдуу бир иш-чараларына ушинтип биз биринчи жолу Сары Челек ошо кыргыз элибиздин эң кооз жерлери болгон Сары Челек аймагында эс алып жүрөбүз. Негизинен сынакты 3 тайпа атсалышкан эле. Анда кыргыз чыгармалары боюнча суроолорго жооп берип, чыгармалардын маани маңызына талдоо жүргүзүп, анын негизинде бааланышкан. Комиссиялык топтун жыйынтыгы менен табияттануу жана география факультети 1-орунду, 2-орунду математика, информациялык технологиялар факультети, 3-орунду тарых факультети ээледи. Азыркы учурда жеңүүчүлөр Сары Челек көлүндө эс алып жаткан учуру. Биз мынакей тайпабыз менен Х1-14 тайпабыз менен Сары Челек көлүндө турабыз. Бул жер жаратылышы абдан кооз экен, сөз жеткис. Биз ушул ийгиликке жетип келгенибизге абдан кубанычта турабыз. Биз менен чогуу келген агайлар жана төрагабыз, биз аларга өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин бул жерге келгенибизде өзүбүздүн ийгилигибиз, өтө чоң ийгилигибиз болду деп айтсам болот. Бул жерге келгенибизге 1 күн болуп калды, уже өтө жакшы эс алдык. Адамдардын тейлөөсү жана алардын биз менен көңүл бурганы өтө жакшы экен, өтө кубанып турабыз. Эс алуунун алгачкы күнү түрдүү оюн зооктор, волейбол, футбол сыяктуу оюндар менен башталды. Кечкисин бий кечеси уюштурулуп, мыктылар арасында ар түрдүү сынактар уюштурулуп, жеңүүчүлөр аныкталды. Эс алуунун 2-күнүндө мугалимдер менен студенттер ыйык Сары Челек көлү менен таанышып, ошондой эле көлдүн тегерек чети боюнча маалымат алышты. Табияттануу жана география факультетинин 2-курсунун химия адистигинин Х1-14 тайпасынын студенттери менен Сары Челек көлүнө келип отурабыз. Бул Сары Челекте 7 көл бар, ошол 7 көлдүн эң чоң көлү болгон Сары Челек көлүндө турабыз. Бул жерде ошол студенттер менен Сары Челек
коругун көрүп, сарчы элек коругуна баардыгы ошо суктанып отурат, кооз жер экен деп. Бул эми Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири болот. Бул жерге келгенибиздин себеби, максаты ошол бизде Ош мамлекеттик университетинин ректораты табарагынан жөнөтүлдүк. Бул жерде эми ошол жана кыргызда сөз бар. Миң уккандан бир көргөн артык деген сөз бар. Ошону биз практика жүзүндө ишке ашырып отурабыз десек болот. Мыктылар менен болгон эс алуу 2 күнгө уланды. Ал эми ага кеткен каражаттардын жол акысы университет тарабынан төлөнүп берилди. Нурдөлөт Таштанбек уулу, Ата Үнүмүт телестудиясы үчүн. Мыктыларга болгон сынак уланууда. Тактап айтканда, жылдын мыкты лектору жана Ош мунун мыкты окутуучусу сынагынын 2-чи этабы жыйынтыкталды. Конкурска катышкан лекторлор, окутуучулар атайын комиссиянын курамына окуу методикалык ишмердүүлүктөрүн көрсөтүп беришти. Бул сынактын 1-чи турунда конкурска катышкан 11 лектордун 19 окутуучусунун сабактарына катышып анализ жүргүзүлүп баа берилген. Ал эми 2-чи туру критерийлердин негизинде бааланууда. Жыйынтыгында жогору баа алган жеңүүчүлөргө Ош мунун мыкты лектору, Ош мунун мыкты окутуучусу номинациялары, акчалай сыйлыктар, дипломдор ыйгарылат. Ошондой эле конкурска активдүү катышкан конкурсанттарга Ош мунун ардак грамоталары тапшырылат. Аталган конкурс окутуучуларга стимул берүү жана ишке болгон шык жөндөмүн ойготуу максатында жыл сайын уюштурулуп келет. Университеттик конкурс 2 этапта жүрөт. Биринчисинде мугалимдердин лекцияларына, практикалык сабактарына катышып алайын. Экинчи этабында алар түзүп пайдаланган окуу методикалык комплекстерин, окуу китептерин конкурс. Мен бүгүн ушул конкурс өтүп атат. Мугалимдер пайдаланган окуу методикалык комплекстерин конкурс. Анан ушул экөөнүн жыйынтыгы боюнча Ош менен деген жеңүүчүлөр. Лекцияларынан, практикалык сабактарынан алган балдарынын 70% бүгүнкү окуу методикалык комплекстерди конкурстан алган балынын 30% алынат дагы жыйынтыгы чыгарылат. Биздин эфир мына ушуну менен жыйынтыкталды. Студияда мен Айпери Керезбек кызы болдум. Эфирдин толук чыгарылышын биздин интернет баракчабыздан окуп көрсөңүздөр да болот. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.